Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Биз буйрусам мынакей Баткен согушунан жарадар алып, 99-2000 жалпы Кыргызстан элин, Кыргызстан жерин коргойм деп, мына чыныгы Кыргызстандын баатырларынын алдында туруп, мен өзүмдү башкача сезип турам. Мына ушул четинен турган бардыгы баатырлар. Бардыгы ошол Баткен согушуна катышып, сиздер менен биздерди коргоп калгандыгы үчүн биз бүгүнкү күндө аман эсен, денибиз соо жашап атабыз иншалла. Кээ бирлери канчалары жарадар алып, кээ бирлери мындай оор шартта жашап атат. Эң өкүнүчтүүсү, мен буга чейин да айтып келгенмин, бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыргыз менен кыргыз уруша кеткен инсандарга баатыр намын берип атат да, Кыргызстанга четтен келген душмандардан кыргыз элин, Кыргызстан элин коргойм деп, мына момундай колунан айрылган, бутунан айрылган чыныгы баатырларга, чыныгы элдик баатырларга татыктуу наам бере албагандыгы аябай өкүндүрөт. Бирок буйруса убагы келет, эң башкысы тарых баасын берет сиздер үчүн. Эли журтубуз көрүп турат, Кыргызстан эли көрүп келет, сиздерге дайым таазим берип келет. Эгерде жогору жактагылар сиздер үчүн баасын бере албай, же болбосо наам бере албаган болсо, бирок Кыргызстан эли сиздер үчүн дайым таазим кылып келет. Мына биз жалпы Ак ниет аманат коомдук фонду жалпы Кыргызстан элинин атынан сиздер үчүн таазим этебиз. Сиздер мына ошол Баткен элинде, Баткенде согуш болуп турган, анда биз жаш бала элек, мен эсимде ушул эс тартып калган маалда Кыргызстанга бахабиздер кирип келип туруп, окуй минтиптир, антиптир деген маалда, сиздер ошол маалда жүрөгүңүздөрдө өрт пайда болуп, мына ошол Кыргызстан элин сактайм деп, коргойм деп, ар бириңиздер үй бүлөңүздөрдү таштап атып, ошол жака барып, ошол жерде өмүрүңүздөрдү тобокелге коюп, ошол жерде душмандар менен алышкансыздар. Коргогонсуздар Кыргызстан элин, кыргыз элин, жалпы мекендештерин, Кыргызстан мекенди коргоп калгансыздар. Сиздерге биз канча таазим этсек дагы азды кылат. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Кудай буйруса сиздерге тарых сөзсүн баасын берет иншалла. Урматтуу мекендештер, бүгүн бир сонун кабар бар, сонун жаңылык бар. Будан 20 күн мурун, 1 ай мурун карантин маалында мына Руслан бир тууганыбызды, ушу Баткен коголаңынан жарадар алган бир туугандарыбызды кыдырып жүрүп, колубуздан келишинче кол кабыш кылып жүрүп, Русландын оор тагдырын, шартын көрүп, эске алып, мына ушул балага үй салсак жакшы болор эле деп демилге көтөрүлдү эле. Элибиздин колдоосу менен караңыздар, кече эле пайдубалы бүтүп, андан кийин мына кирпич заводдор кирпичин берип, мына бүгүнкү күндө 14 000 кирпич кете турган болсо, жалпы кирпич маселеси мына ушул Ошто кээ бир кирпич заводдор, кээ бир агаларыбыздын колдоосу менен кирпичи чечилип, эң башкысы бүгүн 40 жаштан жогору бардыгы алды 60-тан өтүп калган экен. Мына ушул абалар, ошол Баткен коголаңына катышкан мына жалпы чыныгы баатырлар бүгүн числону белгилеп, атайын Русландын үйүнө келип, Русландын үйүнүн дуалын, стенасын, кирпичин, анан үстүн чатырын жаап берейли деп бардыгы мына үйлүп кызмат кылып атат Ашар жолунда. Чындыгында мен азыр бул агабалар менен сүйлөшүп отурам. Мына алды 58-ге чыктым дедиңиз, 68 мына. Бияк 68. 68-ге чыгып туруп, мына караңыздарчы, 70-ке таяп калыптыр. Устачылык кылып мына ушул жерде кирпич уруп атат. Мен отуруп алып, шунчалык бир бандай башкача сезимдер болуп атат. Бул ишти биз кылсак болор эле, биз жаштар кылышыбыз керек эле. Абаларга азыр суроо берип атам. Неге келдиңиздер десем, ушул Русланга жардам берели деп келдик дейт. Мынакей, караңыздар. Анан бул усталардын башкы бригадир мына Жеңиш агабыз ушул жерде баш болуп келиптир. Жеңиш агабыз менен да сүйлөшүп, 14 000 кирпич 3 сомдон урулганда 45 000 сом акча болот экен, 40 000 тегерегиндей. Чатыры менен жалпысынан 65 000, 70 000 сомдук кызмат акы болот экен. Эми сиздерге канча кызмат акы даярдап турайлы десем, кайра таң калмага суроо берип атат. Эмнеге биз бир гана сооп үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн кызматка келдик деп, мына азыр баардыгы турушат.
1 сом акысыз кылабыз дейт. Ушунчалык сүйүндүм, өтө сонун жардам болот экендер. Жеңиш ага, абалар, жалпы чыныгы баатырлар, сиздерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Алла разы болсун. Эли журтубуз көрүп атат. Албетте, сиздер ушундай иштерди баштап турсаңыздар, биз жаштар, Кудай кааласа, бандай дем күч алып, мына көрүп аткан жаштар ойгонуп, биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз бул ишти кылып аткан болсо, биз эмнеге кылсак болбойт деп, мына көбү ойгонот. Көбүнө бир башкача үлгү калтырасыздар. Биз билебиз, сиздердин артыңыздарда, сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин үлгүңүздөр менен мына жаштар бүгүнкү күндө ушундай иштер жасалып келет. Албетте, бунун баардыгы сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин калтырган бандай үлгүңүздөр менен ушул иштер болду. Бирок дагы да 70ке чыгып калсаңыздар дагы, 60ка чыгып калсаңыздар дагы, үйдө жатпай ушул жерге келип, кыбырап, кум кармап, чагыл кармап, таш кармап иш кылып аткандыгыңыздар бул бизди аябай ойго салды. Рахмат эң башкысы, Алла разы болсун. Ден соолугуңуздар, оорубаңыздар. Ушул ишти Кудай кааласа башын баштап бердиңиздер. Иншалла аягына чейин чыгарабыз, Кудай кааласа. Анан жалпы көрүп аткан эли журтубуз дагы көрүп сиздерден үлгү алып, ушул иштерин жайлап деген ойдойбуз. Жеңиш ага, өзүңүз биринчи бөлүшүп кетсеңиз, анан кийин аксакалдарга сөз берсек, Кудай кааласа, ушул демилгени, мына ушул кайсыл айыл өкмөт? Мады айыл өкмөт. Кара Суу районунун Мады айыл өкмөтүндөгү Баткен коголаңында, Баткен согушуна катышкандар чогулупсуздар. Бүгүн бул жерге келипсиздер. Анан эмне максат? Ким айтты буну? Кимде бул инициатива кетти? Ким буну чогултту? Чогултуп атсаңыздар, кимдер каршылык берди? Же баардыгы эле макул болуп келдиби? Ошол боюнча бир жакшы бөлүшүп кетиңизчи. Бизде Кара Суу районунун Мады айыл өкмөтүнөн 15 бала келдик азыр эми бул жерге. Инициатива ушу куралдашыбыз Русландын колунан ажыраган үчүн ушул Алла жолуна сооп иш кылалы деп инициатива көтөрдүк. Ушу аксакалдар, хажылар менен акылдаштык, макулдаштык. Бул кишилер макулдугун беришти. Бир кип болсо да көтөрөлүп барып, жардам берели, сооп издейли дешип, бул кишилер дуалын көтөрүп, анан да акылдаштык, үстүнө жаап берели дешти. Бирибиз менен бирибиз маселелешип отуруп ушул маселеге келдик. Кийинки муунга ушул негедир биздин немебиз ушул неме менен кетсин деген оюбуз ошол. Баткен согушундагы ардагерлер ынтымак болсун деген ойдо ушуну уюштурдук биз. Бирибизге бирибиз ынтымакчылык алып келели. Жамандык болбосун, жакшылык болсун, бизден кийинки муумда согушту көрбөсүн. Согушту көрдүк биз, ушунча балдар. Ошол жерде чөптүн тамырын жегенбиз жатып алып, илагыдай болосуң ошол күндөрдү көрсөң. Ошол мезгилде Кыргызстан эми жаңы бутуна туруп аткан болчу. Армиябыз славы болчу. Ушул ардагерлерге рахмат, ушул баары жок ушул жерде турушкан ушул кишилер. Ага да карабастан тынчтык заманында азыр ушул жерге ушул Русланга жардам берели дешип ушул жигиттерге миң мерте таазим этем ушуларга. Ушулар бар экен, биз барбыз. Кыргызстан ушулар бар экен, ар дайым бирге болот. Ушундай немелерди, демилгелер дагы көтөрө бермекчибиз, дагы көтөрөбүз дагы. Жардам бергенге Алланын жолуна. Рахмат жеңишке, Алла разы болсун. Анан араңыздарда ошол согушка эле барып, мен согуштун баатыры эле болуп калдым дебестен, пайгамбарыбыз басып өткөн Медина, Мекке шаарына барып, зиярат кылып келген ажы абаларыбыз дагы бар экен. Ажы абаларыбызга дагы сөз берип, анан ушул нерсени бир ушул башталган ишке кандай көз караштасыздар? Кийинки муундарга кандай айта элеңиз? Анан бүгүнкү Баткен коголаң, Баткен согушу боюнча дагы бир кыскача бөлүшүп кетсеңиз. Баткен согушун кээ бирлери билбейт да. Мисалы, Баткен област болуп, кайсыл жылы бөлүндү? 2000 жылы мына ошондон кийин бөлүндү. Ага чейин канчалаган Кыргызстандын жарандары Баткен десе тааныбайт эле, билбейт эле. Мына ошол Баткен согушунан кийин көпчүлүгү Баткенди билип таанып калды. Мына ошо Баткенди да таанытканына бирден бир себепкер салым кошконуна сиздер. Мына Баткен согушу десең кээ бирлер качан болгон ал согуш, кандай болгон дешип да айтат. Мына ошо боюнча бир бөлүшүп кетсеңиз, ажыга. Саламатсыңарбы, урматтуу замандаштар. Биз эми Баткен согушунун ардагерлери бүгүн топтолуп, мына досубуз Русланга кичине жардам берели, Алла жолунда соо деп ушу жерге келип отурабыз бардыгыбыз. Ушу үй болуп калса соо болот деп. Эми ушуда мен айтам. Бардыгыбыз ден соолугубуз жакшы болсун, баткенчилерди баары ушу Баткен согушуна катышат. Ушу
Iltimosçılık bolsun. İntimakçılık bolsun. Söyle Hacı aka. Rahmat. Hacıga özünüz söylep beriniz. Adım talakasından söyle qo'ying. Men aytganim, Vatan so'g'ishida qatnashdik. Endi mana shu bolani nachar yashayotganini bilib turib, hammamiz to'plandik. To'planib turib, shunga yordam beraylik dedik-da. Shunga yordam berib, borib uyga borib, shu qishini bo'lsa qishini, sementini quyishib qo'ygan ekan. Uni keyin eshitdik. Yog'ini ustigacha yopib beramiz deb keldik. Maşallah. Sizlarga ishimizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. İntifoqchilik mana yaxshi ekan. Batken urushida mana qatnashib, esalomon Xudoga shukr o'lmay asherlardan kelgan shu mana shu yigitga ham shu qo'lini asher berib degan ekan. Bugungi shu savobli ishga qo'l uraylik deb shu yerga hammamiz yig'ilib, bir yoqadan bosh chiqarib, shu uy solayotgan ekan, shu uyni bitkazib beraylik deb xolisonlar shu yordam qilgani keldik. Rahmatulakim, assalomu alaykum. Hurmatli tug'anlar, barcha qirg'iz elim, tinchlik bo'lsin. Mana Batkenga biz borib keldik. Davrbozga ketgan men o'zim, boram deb. Barma qirg'iz elim qo'rg'or, boyada kamaz darg'an aytdim. Jamoatchiliklarga. Uyingda qara, uyingda jaz, sirtqa chiqma. 20 kuncha yemin chechpa, jat. Tomog'i tuğumba, betin tuğumba, shu kunda ko'rganmiz. 20 kunda ne olib ketasan? Kirlet, 10 kunda telib, çakib ber, baynoq olib kelam. Salmon ber, baynoq olib kelam. Pit telib kundir bo'lgan. Tolmadı, suv yo'q. Qatqanan degan kundir bo'lgan. Qatqananning oqqan suvga ma'lum bo'lsin. Qani bo'lsa, degan kundir bo'lgan. So'g'ish bo'lsin, men so'g'ishni ko'rganlar biladi. Ko'rganlar, qayta so'g'ish bo'lsin. Men 2010ga Qirg'iziston quvgan, men quvganda Batkenga o ne qildi? Kimni qaçib oldi o? Buna Batken'de oldu, Tongay'da oldu. Murat degan do'stu o'tib ketdi, yaqin do'stu. Bo'lganda putdan o'yimi olib, temir qo'ygan putuna. Hech kim bilmabdi buni. O'tib ketdi. Kamazalga 4 oy ketdi siras. Aytsan ko'moy, o'sha aparishga, bana aparib tur, men yerda ko'rgan, buni esas ko'rdingmi? Bunda bu mezda asaka bo'lgan, mezda kamazalgan, bu aydan suraqlar, buni alda qatqalar bo'lgan, qayerdan kirgan, kimda borgan, kimda tushgan plenga. Oradan sorasam, deydi, men barib kelgenden keyin buna geldi. Anke bardım Batkenga barib keldim. Qayerga barib kelding deydi. Gaz arladım, gaz degan yer var. Gaz degan yer var. Bir degan yere çıktım dedim. Bundan keyin to'g'anoq so'g'ish bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Men aytib ketaman. Andan keyin to'g'anoqdagi bir suranç barsa farz musulmon inshaalloh. Biz barz namozni o'qishimiz kerak. Allah'tan korkar, Allah bizi görüp durar. Ne çıkırsan Allah görüp vurup durar. Bırak kim görürse hiç kim görmeyecek. Hiç kim çok koyak var, hiç kim çok saklar. Yok. O görüp bu görüp Allah görüp durar. Урматтуу улуу кыргыз элим, мен Баткен согушунун ардагерлеринин атынан биринчи очередь президентибизге кайрылат элем. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу 120 депутат. Аскар Акаевич согуш башталды деп согушка чакырган. Баткен жөнөкөй нерсе болгон жок. Жуман Намангани полевой командирдин 3500 желдеттер менен биздин Кыргызстанга кирип келген. Эч кимден сурабай элечи. Аскар Акаевич согуш болду деп чакырган. Бүт Кыргызстандын ар бир районунан, ар бир айылынан келген батырлар бар. Мен кайрылат элем. Сооронбай Шарипович 120 депутатка кайрылат элем. Улуу биздин элге кайрылат элем. 20 жыл бизди эч ким эстеген жок. 20 жыл кыргыз эли эстеген жок. Дагы Кудайга шүгүр, мына жакшы жаштарыбыз бар экен. Ак ниет, Аманат деген коомунун председатели мына Медер укебиз, Замир укебиз, ушу Райхан карындашыбыз ушул Баткен согушунун ардагерлерине жардам беребиз деп жардам берип келгенде биз ушу колдоп атабыз ушул жаштардычы. Урматтуу Сооронбай Шарипович, апрель революциясында кыргызга таш ыргытып, бирин-бирин өлтүрүп, баатыр деген наам берип атасыз. Барып таазим кылып атасыз, эстеликтерди куруп. Чыныгы батырларды, урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз эл, силер билбей жатасыңар. Чыныгы патриоттор, чыныгы геройлор, чыныгы инсандар мына Баткен согушунун ардагерлери болот. Ошол Баткен согушунун ардагерлеринен 50дөн ашык батырларыбыз эл үчүн, жер үчүн ойлонбой жанын берди. 150дөн ашык батырларыбыз жарат алып туруп, колу жок, буту жок, үйдө отурушат кор болуп. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз жакшына көңүл бурсаңыз,
бизди аябай сатып кеткен Феликс Кулов бүт Кыргызстандагы жоокерлердин жеңилдеткен льготаларын жок кылып кетти. Бир президент эстеген жок. Акаевтан кийин Отунбаева эстеген жок. Отунбаевадан кийин Атамбаев эстеген жок. Мына азыр сиз иштеп турасыз, Сооронбай Шарипович. Биз сизди чын жүрөктөн шайладык эле. Биздин батырларды унутпаңыз. Биздин батырлар канчасы батыр болуп өтүп кетти. Ар биринде бир тууган бар, ар биринде балдары бар, ар биринде тууган уругу бар. Сиздерден сураныч, көңүл буруп коюңуз. Мына биздин жаштарыбыз азыр ошондой демилге көтөрүп, мына Русланга окшогон биздин батырларга жардам берип атабыз. Баары батырлар келип, бекеринен өздөрү акча чогултуп, ошо аманат коомун колдоп, өздөрү кирпичтерди тургузуп, мына үйлөрдү салып берип атат. Урматтуу улуу кыргыз элим, бизди эстебесиңер чоң күнөөгө каласыңар. Себеби силердин жыргалыңар, силердин келечегиңер, силердин жакшылыгыңар, урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, ошол ар бир биздин Баткен согушуна катышкан ардагерлердин каны, ардагерлердин жаны, ардагерлердин мээнетин көрүп турасыздар. Кудайдан кичине коркуңуздар, урматтуу Сооронбай Шарипович. Көңүл буруп коюңуздар. Себеби канчалык жашырсаңар да, канчалык согушту коголаң десеңер дагы, чындык бар, Кудай колдойт. Бизди түшүнгөн жаштарыбыз колдоп атат, түшүнгөн жазуучуларыбыз колдоп атат, түшүнгөн элибиздин арасынан эми көтөрүп чыгып атат. Тарых чындыкка алып келет, тарых өзүнүн чындыгын айтат. Мен сиздерден суранар элем, урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, биз сизди шайлаганда жакшы үмүт менен шайлаганбыз. Баткен согушунун ардагерлеринин бир жардамын же болсо колдоп, атак даңкын чыгарат деп. Сөзүңүзгө туруңуз, урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович. Кыргызстандын бүт облусунан келип отурат, бүт районунан келип отурат. Могул жерде батырлар ар бир районда, ар бир айылда бар. Ишенбесеңиз текшериңиз. Ошондо Аскар Акаевич согуш деп чакырганда полевой командир, өзүңөр билесиңер, эң Жуман Аманганин оңголу Абдулазиз деген полевой командирди биздин ошо Малисайский батальон атып берген. Сарыталада 72 мажакетти туруштук берип согушуп турганбыз. Андан кийин Газ айылында ойлонбой барып, ошол жерде согушуп 4 жигитибиз учуп кеткен. Баарын санасак, тарых күчтүү. Биздин жигиттердин арбагы колдосун. Кудайдан коркуңуздар, урматтуу президентибиз, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз эли. Ушул батырлар бар экен, силер азыр бейпил түндө жатасыңар. Бейпил жүрөсүңөр ойлонбой. Кана кичинекей эле чегерада эмне болуп атасыңар азыр Баткенде? Ызы-чуу болуп, президентибиз баш болуп, депутаттарыбыз баш болуп, эч нерсе чече албай атат го. Биз ошол жерде 99-жылы, 2000-жылы, 2001-жылы 3 жыл туруштук бердик. Биздин кычыраган жигиттер эл үчүн, жер үчүн башын сайып, жанын сайып, эрдигин көрсөтүп кетти. Унутпагыла. Эгер кичине Кудайдан корксоңор, баарын эстеп, тарыхка жазгыла. Силер көрүп турасыңар. Өкмөт жардам бербесе дагы, эл жардам бербесе дагы, биз мына өзүбүздүн Баткен согушуна катышкан ардагерди чогултуп, мына жакшы жаштарыбыз демилге көтөрүп, Акниет Аманат коомуна кошулуп, ушундай үй жокторго үй салып берип атабыз. Акчасы жокторго акча берип атабыз. Урматтуу президент, жардам бериңиз, урматтуу депутаттар. Сиздер эмнеге депутатсыңар? Ошо биздин батырлар бар үчүн депутат болуп атасыңар. Тынчтык болгон үчүн ошол жерде кыйын болуп жүрөсүңөр. Силер көңүл буруп койгула, урматтуу кыргыз элим. Мына биздин жаштарга рахмат, ушу Медерде жигиттерибизге, Замирде жигиттерибиз демилгелерин көтөрүп. Замир деген жигитибиз өзү согушкан. Биздин ошо генерал полковниктер баары өздөрү ошол льготаларды жок кылган Феликс Куловго мен аябай нааразымын. Сиздерге кайрылар элем. Биздин батырларды унутпаңыздар. Мына Медерукем рахмат. Дишет, рахмат Дишет сага да. Ошо Замирукемдерге рахмат, аксакалдар сиздерге рахмат. Дагы бир суранат элем. Бакаловчулар, Молдалиевчилер болуп бөлүнбөй, ар бир ардагер, баткенчи чыныгы баткенчи болсо, колунан келсе күчү менен, колунан келсе сөзү менен, колунан келсе акчасы менен, колунан келсе демилге насааты менен жардам берели. Ынтымак бололу. Айланайын кыргыздарым. Бизде ошо Баткен согушунда ар бир милдеттен болгон, орустан, өзбектен, биз интернациональный ардагерлер болобуз. Биз бири-бирибизди колдойбуз. Ошончо Русландан баштадык. Укканыңар үчүн чоң рахмат. Ачыкча сүйлөп койсом кечирип коюңуздар. Рахмат.
Рахмат. Жақсы. Чоң рахмат. Шындығында, Просто вот честно, вас вот большое спасибо. Я не ожидал, что вот так оперативно. Вот всем спасибо. А это всем мужикам, всем. Нашим девчатам. А это обязательно, отдельно. Спасибо. Что не забыли вообще. Құрметті мекендаштар, мына азыр чыныгы жүректі туйлап атқан чыныгы сөздер айтылды. Чыныгы армандар айтылды. Чыныгы жоғары жақтағы отырғандарға жетпей атқан сөздер айтылды. Эми бүгін ошол жақта қызматта отырған чоңдор сіздерге баасын бербесе, мен жоғарыда айтып өттім ғой. Тарих баасын берет. Мен жоғарыда өткенде де айтып өттім. Бұл инсандар батыр деген наамды алганда эле булардын жашоосу бир өзгөрүп кетпейт. Болгону буларга бир башкача дем берет, күч берет. Болгону ошол кубанып, сүйүнүп калат ошол кылган эмгеги кызмат үчүн. Тема башка жака дагы өзгөрүп кетти. Бул жерде башкы тема мына ушул Русландын үйү боюнча. Русландын эң башкы ушул үйлүү болуп калса экен деп аракеттебиз. Кудай кааласа, могул чыныгы мышык ыйлай тургандагы үйдөн быйыл 2020 жылы 2021 жылга чейин эле, кышка чейин могул жаңы салынып аткан ак өргөгө киргизип алсак деген гана ниет максат. Анан колдоочулар болгон болсо, мына ушул Ош, Ак Тилек, Дача деп коет экен. Мына ушул жака түз эле келсеңиздер болот. Колдооңуздар, кубаттаңыздар, ушундай иштерге себепкер болуңуздар, ушундай иштерге биргеликте сапарлаш болуңуздар. Мына ушундай иштериңиздер бул жашоодо калат. Биз бардыгыбыз кеткенде ушул иштерибиз менен гана барып соодалашабыз. Минип жүргөн машина, кийип жүргөн кийим, кабат-кабат үйлөрүбүздү менен ал жака барып алып кете албайбыз дагы, соодалаша албайбыз дагы. Ал жака барып, мына абабыз айткандай, эмне кылып келдиң дегенде бир эле Баткендин согушуна катышып келдим дебестен, мына ушундай үйлөргө да катышып, соопторго эгедер болуп, соодалаша турган иштерге себепкер болуп, мына бара тургандагыдай иштерге себепкер болуп атышат. Заман тынч болсун, аба. Заман тынч болсун, согуш болбосун, анан калганы акырындык менен боло берет. Элибизде ден соолук болсун, элибиз тынч болсун. Ана мисалы ажыга берем, жакшы дуа бериңиз. Анан бир нерсе дагы. Бул жерде ар улуттун чыныгы патриоттору турат. Бизде Кыргызстанда кээ бир инсандар бар, трайбализмге бөлүнгөндөр. Кыргыз, орус, өзбек, тажик. Айрыкча биздин Актиет Аманат коомдук фонду эч кандай андай маселе жок. Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө кыргызына да, тажигине да, орусуна да, өзбегине да, татарына да, казагына да жардам берип келатабыз. Мына азыр биз ушул Русланды тандап алганыбыз да жакшы болду. Анан Русланга кол кабыш кылып келип, мына ушул жерде кыргыздары келип атат, өзбек улутундагылар келип атат, ар кандай улутундагылар келип атат. Ушуларга Алла разы болсун. Alloh taolaga shu qilayotgan ishlarimizdan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Amin. Shu mana shu yigitga ko'mak berib, mana barcha odamlar o'sha o'zimizni Nurdan fuqarolar yordam qilaylik deb moddiy tomondan, ma'naviy tomondan mana yordam bo'lyapti. Xudo xolisa, ularning nima niyati bo'lsa Alloh taolaga o'zi niyatiga yetkazsin. Bu yigitga berganiga ham, o'zida olib qo'yganiga ham Xudoyim baraka bersin. Bola chaqalarning orzu havasini ko'rsin. Shu sovuq tushguncha shu bolani ham o'z mana yangi uylariga kirgizib borib, shu uylarda yayrab, yashnab o'tirishiga Alloh o'zi ro'zayini nasib qilsin. Amin. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, мен чын жүрөктөн айткым келет эле, Баткен согушунун ардагерлеринин атынан, Ноокат районунун баткенчилеринин атынан Ажамал Алина деген кызыбыз Бурканова атайын Бишкекке барып, ак үйгө барып, президентке кайрылуу каттарын, депутатка кайрылган каттарын тапшырып келди эле. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу депутаттар, бир жооп жок, бир жооп жок. Сиздерден суратылам. Бурканова Ажамал Алинанын телефонун калтырып кеткенбиз депутаттарга. Бир кабар берип коюңуздар. Колубуздан келбейт десе, келбейт деп жазып бериңиздер. Колубуздан келет десеңер, келет деп биздин Баткен согушунун ардагерлеринин майыптарына жардам берип коюңуздар. Сураныч. Ошол эле. Чоң рахмат. Кечиресиздер. Рахмат.